Достор, бир чети көңүлүңөрдү өтөрүп, бир чети сабактал үчүн ушул окуяны айтып берейин. Бир орус кой союш керек болот экен. Союйнду анан жүдөп сое албайт да, бир союп көрбөсө, анан атасы айтат экен, бар сен сое алчу демесин, тиякта мечиттен мусулмандар чакырып келишти экен. Анан тиги орус жаман ойдо жок эле чуркап барып пычак сычагы менен эле баягы чуркап барып эле анан мечитке кирип, есть тут мусульмане десе, баары таң калып карап шок дейт. Анан есть тут мусульманин десе, баягы имамы кичине мындай Алланы көп улуктап атып, көп дават айтып атып, кичине жүрөгү курчурак экен анан. Я тут мусульманин дейт экен. Пойдем со мной деп. Эшикке чыкты. Эмне болду десе. Ошо кой союйн дедим эле, кой сое албай жүдөп атам, кой союп берип койчу, атам айтты мусулмандар жакшы сөйт экен. Ошол эле жүр анда деп. Барып имам союйн деп эметип атса, анан тиги жардам бер, тияңарма, биямар кой сойгондо билебиз го, тайзик тозуп тияк берди анан. Тиги тайзигин тозо албай коркуп, калчылап жүдөп тиги орусчу. Айтат экен, тур мечитке ор, дагы чакырып келчи, позови еще мусульманин. Ты вообще не помогаешь, наоборот, хуже делаешь деп тиги имам айтат экен анан. Тиги орус кандалап жүдөп дейт, пычак сычагы менен анан оошпет чуркап барып эле анан мечитке жаман ойдо жок эле анан кирип барып. Есть тут еще мусульманин десе. Баары тиң карап шок дейт, таң калып деп кандалап пычак менен турсачы. Есть тут еще мусульманин десе анан бирөө туруп. Ей-богу, последний мусульманин с тобой вышел деген экен да. Коркконунанчы. Бул ушу анекдот сымал. Достор, ушу көңүлүңөргө көтөрүп коеюн дедим. Анан бир четен сабак алалы. Ушу адамдан таасирленгендер бар экен да. Мусулманмын дейт, бирок мисалы үчүн намаз окубайт, сакал койбойт эркектер. Аялдар жолук салынбайт. Эмнеге десе, мен тигинден уялам, мында жумушка барганда мен кантип жолук салынгандан уялам. Эркектер жумушка барганда сакал койгондан уялам. Жок, биз адамдан таасирленбейли. Жана эле орустан адамдар таасирленип, ей-богу, последний мусульман с тобой вышел деген сыяктуудай. Аллахты ыраазы кылалы, Аллахтан таасирлене, Аллахтан уялалы. Эмнеге намаз окуй жүрөм? Эркектер эмнеге намаз сакал койбой жүрөм? Кыздарыбыз эмнеге жол салмай жүрөм деп, Аллахтан уялып, Аллахтан таасирленели, иншалла. Мисалы үчүн адамды эч качан ыраазы кыла албайсыз да. Тойго барсаң деле, конокко барып калсаң деле, 5-10 түр салат, первый, второй менен тамак, десерти менен, эти менен шыкап, тоёсуң, еще пакетиңе салып берет. Ошондо дагы жамандап кетебиз го. Ошондо да бир мындай айтканда жаман жерин таап, жамандап, тияк мындай экен, буяк мындай экен, уй сойсо жылкы эле союп койбойт беле, бир кой сойсо 3 кой сойбойт беле колунда бар, шыбып. Анан клемети, анан үйү деген мындай, анан канча жылдан бери шыбып, адамды ыраазы кыла албайсыз да. Биздин максат Аллахты ыраазы кылыш.